Assalamu алейкум. Мекендеш медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге ушул Тоджон жана Легорн белый стандарт тоокторунун бүгүн канча жумуртка тууду, анан мен тарткан видеолор, мен тартып аткан, то есть мен берген маалыматтар канчалык чындык. Эгерде Тоджон, Легорн баккандар болсо, комментарий жазып кетиңиздер, сиздерден суранам. Анткени көпчүлүк дебейм, бирок кээ бир хейтерлер деп коеюн, негативчилер ушундай андай эмес деген маалыматтарды жазышып атат комментарийге. Ошондуктан мен сиздерден суранам, ошол мен айтып аткан мен берген маалымат канчалык чындык. Комментарий калтырыңыздар, сунуш ой пикириңиздерди жазыңыздар сөзсүз түрдө, анан лайк басыңыздар ушул видеого. Себеби сиздердин лайкыңыздар мен үчүн абдан маанилүү. Туугандар, бүгүн ушул Легорн азыркы мына мен тартып аткан бул кызыл тооктор, булар Тоджон. Биринчи жолу көрүп аткандар. Анан бул эми көпчүлүк билбеши мүмкүн. Корейский породадагы Тоджон, же болбосо корейский ханьяп деп коет экен. Корей тилинде ушундай экен. Анан бул Кореядан келинген тооктор. Булар мен өзүм алып келген эмесмин. Always Agro Оштогу ишкана, жем саткан ишкана, фабрика бар, билесиздер. Птичий фабрика. Ошол компания алып келип элдерге таркаткан, бирок бул азыр токтоп калды. 2 жылдан бери мен акыркы партиялардан алып келгенмин, ошол тооктор булар. Анан короздор алмашкан булардын азыр. Жылда алмаштырып турабыз короздорун неге алмаштырат дегенде, булардын гени бузулат. Ошондуктан кан алмаштырыш керек. Мындайча айтканда, баягы бизде деле тууган урукка, жакын тууганга неме кылган болбойт дейт го, кан алмаштырыш керек. Ошосуңардай буларга дагы ушундай эле да. Ошондуктан бул жакшы тооктор. Мага абдан жакты. Быйыл буюрса көбөйтөм буну. Жылда эле көбөйтөм деп атам, бирок кичине шартка байланыштуу көбөйтө албадым. Бирок буюрса быйыл көбөйтөм. Сиздер да кызыгыңыздар. Бул тооктор интернетте анча деле эме маалымат жок негизи. Бирок чындыгында өтө сонун тооктор. Андыктан сиздерге да сунуштайм. Мен өткөндө бир эмеге жолукканда Корея ушул тооктор тууралуу представители келди эле биздин районго. Ушул именно ушул Always Agro'нун зам директору экен. Ошол менен сүйлөштүм. Ушул тооктор боюнча азыркы күндө билесиздер, келбей калды, бул чыкпай калды, билгендер. Тоджон баккандар. Анан ошого мен ошолор менен сүйлөштүм. Ушундай элдерге жакшы эффект берип атат ушул порода. Ушул тоокторду да кайрадан Кыргызстанга алып келели, жайылтайлы деп мен сурандым. Себеби алардын связьдары бар, ошол фирмалар менен, Кореядагы фирмалар менен баягы эмелери бар да, связьдары бар, взаимоотношения дегендей. Ошого эмелери бар да, контакттары бар. Ошону мен сурандым, Кыргызстанга алып келели, элге абдан жакты, жакшы тоок экен. Мен өзүм да бактым. Анан менин ушундай катталуучуларым, элдер жалпы эле ушул тоокту жактырды десем, ал макул болду. Кийинки жылга деп атат, буюрса. Мен дагы сүйлөшүп атам. Буюрса ушуну дагы сүйлөшүп, жаңы каны алмаштырганы буюрса дагы алып келүү жолуга аракет кылып атам. Мен ал жерде өзүмдүн кызыкчылыгым ойлогон жокмун, туугандар. Эгерде мен ушул нерсени аралашамын, ушуну бизнес кыламын дегендер болсо, мен комментарийге өзүмдүн WhatsApp номерим калтырып коем, ошого байланышыңыздар. Мен ошол фирмалар менен номерлерин берип, сиздерди байланыштырып коем. Мен ортого түшпөйм. Мен өзүм акчага иштеп, мындай доля же бир мындай кылбайм. Кааласаңыздар, сиздер ошол нерсеге өзүңүздөр ошол фирмалар менен сүйлөшүп, алып келип, ачырып, элге ушундай таркатып, доступный баада өзүңүздөрдү дагы эмеңиздерге ылайыктуу кылып иштесеңиздер болот. Мен өзүм жеке кызыкчылыгым жок ал жерде, дагы бир жолу кайталап коеюн. Анан алар айтып атат, мага сунуш берди. Эгерде алып келип өзүбүз ачырабыз десеңер, Ошто ошол өздөрүнүн фабрикасында 40 000 жумуртка бата турган инкубациясы бар экен. Ошону дагы колдонсоңор болот. Сүйлөшөбүз деди. Эгерде ким кааласа, ушундай чоң бизнес, бул бизнес идея деп койсом дагы болот. Кааласаңыздар, мен комментарийге ошол номер, өзүмдүн номерим калтырам. Мага байланышсаңыздар, мен номерлерин берип, сиздерди байланыштырып коем. Бул дагы эми сиздерге бир бизнес кылам дегендерге, кичине акчасы барларга бизнес идея бул. Андан сырткары, бирок буга заказ көп болуп атат чындыгында. Мага дагы сунуш беришти, сен заказ кыл, алып кел деди. Мен бирок анча нерсени мен убактым жок чынын айтканда. Анан ошого эгер кылам дегендер болсо, мен байланыштырып коем. Андан сырткары,
Мен алардан болгону суранганым ошол канды алмаштырып, элге ушул дагы эме болсун, кана ууланып кетсин, ушул тоок көбөйсүн, элде болсун деген эле максат ой. Анан эми темадан кичине алыстап кеттик окшойт туугандар. Мен азыр бүгүн бул жерде азыр өзүңүздөргө көрсөтөйүн канча мекиш бар экен. Бул жерде 3, так, бул жакта 4-өвү, так, 4-өвү, 7, так, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 мекиш 2 короз. Өзүнеги стандарт 7ге 1 болуш керек. Меники ошо стандартка ылайык. 14 мекишке 2 короз. Нар жакта дагы бар. Ал жакта башка жерде турат. Бул жерде азыр бүгүнкү тууган жумурткасы, так, 3-өө 4-өө, 5, 9. Бул жакта канча экен? 9 болсо 10, 11, 12, 13 экен. Туугандар, мына 14 мекиштен 13 жумуртка бериптир мына бүгүнкүсү. Атак өзү күндө бүгүн көбүрөөк тууптур. 12, 11, 10 берип аткан, бүгүн кичине көбүрөөк тууптур. Ошону сиздерге мындай далил катары тартып атам. Андан сырткары азыр мен сиздерге Leghorn белый стандарт тоогу боюнча дагы ар ким ар кандай ой пикир калтырып атат. Эгер мен маалыматыма ишенбегенде шек санагандар болсо, эмеден көрсөңүздөр болот. Google'дан, YouTube'дан ачып, маалыматтарды алып, канчалык чындыгы бар, ошону мындай өзүңүздөр тастыктап алсаңыздар болот. Азыр мен сиздерге Leghorn тооктарын мурдагы видеодо көрсөткөм туугандар. Айтмакчы, мурдагы видеодо билесиздер, мен GIF ойнотконмун. Ошол видеону GIFке активдүү катышыңыздар. Абдан жакшы катышып атасыздар, лайк басыңыздар. Буюрса мен дагы ушул видеого дагы лайк көбүрөөк, активди жакшы көрсөтсөңүздөр туугандар, буюрса мен өз негизи ниет кылып жүрөт эм. Буюрса дагы кайрымдуулук эмесини баштайын деп атам. Буюрса негизи ниет бар болчу, бирок комментарийде дагы ушул нерсени жазып кетипсиздер. Кайрымдуулукка мен ошондой жөжөлөрдү берем деген пландар болуп атат. Анан сиздерге суроо карай таштап кетейин ушул жерге. Комментарийге жазып коюңуздар. Карылар үйүнө берсемби, же балдар үйүнө берсемби, же мындай жакыр үй бүлөлөргө бергенби? Эми негизи баары эле окшош, бирок ошого кандай дейсиздер? Сиздер сунуш ой пикир калтырып кетиңиздер, сөзсүз түрдө. Суранам сиздерден. Сиздердин ой пикириңиздер мен үчүн маанилүү. Азыр мен сиздерге белый Leghorn породасындагы тооктарды көрсөтөм азыр. Бүгүн канча жумуртка тууду экен? Ошол жөнүндө дагы кичине видео кылайын. Кеттик анда эмесе. Видеону аягы чейин көрүңүздөр. Мына туугандар, мен азыр башка короого келдим. Бул жак билесиздер, мурдагы көргөндөй эле Адлер тооктору. Булардын жумурткаларыны эртең менен терип алганмын. Эртең менен баягы 1-2 саат мурда. Азыр бүгүн бул жака, так, мына өзүңүздөр көргөндөй Leghorn тооктары. Бул жакты корооду мындай өзүмө ыңгайлуу кылып алгам туугандар. Себеби ичкериге киргенге кичине тоскоолдуктар бар, ошого бул жерде мындай эшиги бар. Сиздер дагы ушундай кылып өзүңүздөргө ыңгайлуу кылып алсаңыздар болот. Так, бул жерге азыр жалган айтпасам, так, сиздерге көрүнүп атабы? 3, 6, 7 жумуртка тууптур. Азыр мен бул жака жылдырайын. Так. Сиздерге көрүнүктүү болуш үчүн көрүнбөй калды. Мына туугандар, мындай доказать этиш үчүн бул жерде 7 жумуртка. Бул жерде 1 короз 8, 9 мекиш экен. Ошондо 9 мекиштен бүгүн 7 тууптур. Бул акырындык менен көбөйүп атат. Мен сиздерге айтканмын 100%га чейин туат деп. Менимче жакшы эле болуш керек. 9 мекиштен 7 жумуртка. Жакшы эле деп ойлойм мен. Жаман эмес. Андан сырткары дагы эмнени айтабыз? Ошол туугандар, мен ошол эмени айтайын деп эле сиздерге мындай тастыкташ үчүн атайын тартып койтам. Leghorn тоджон баккандар, менин маалыматымды сиздер канчалык чындык эмесин мен комментарий жазып кетиңиздерди суранам. Видеого сөзсүз лайк басыңыздар, каттал электер, катталып коюңуздар суранам. Себеби биздин видео аркылуу сиздер пайдалуу маалыматтар аласыздар. Мурдагы видеодогу айткандай GIFке активдүү катышыңыздар, буюрса дагы GIF ойнотобуз. Биздин каналдан алыстабаңыздар. Бөлүшүп туруңуздар туугандар. Бөлүшүп туруңуздар. Сиздерге дагы ушундай тоок чарба, тоок кылыш насип этсин. Негизи бул дагы жеңил иш эмес, чындыгын айтканда. Өтө мээнетти талап кылат. Бул жерде
тобокелчилик бар, орусча айтканда риск. Бул нерсеге чыдаган бар, чыдабаган бар. Бирок ошондой болсо дагы сиздерге аз-аздан болсо дагы сунуштоону сунуштайм да. Аз-аздан кылып көрүңүздөр. Сразу эле көптөн баштабай, жок дегенде аз-аздан кылсаңыздар, буюрса акырындык менен тажрыйба алып, үйрөнүп кетесиздер. Сиздер менен Мекендеш медиа болду, туугандар. Мен сиздерден суранам, видеого сөзсүз түрдө лайк басыңыздар, комментарий басыңыздар. Мен жанагы айткандай, өзүңүздөрдүн сунуш ой пикириңиздерди калтырып кетиңиздер. Саламатта калыңыздар, кийинки видеодо көрүшкөнчө.